Жаздын bir günü bir жылга тете дейт кыргызың. Бирок жаз карантинге туш келип калды. Кыргыз бийлигинин бүгүнкүдөй жымырап, үн катпай жатканы өзгөчө кыргыз парламенти. Парламент деген бул эл менен бийликтин ортосундагы эл өкүлдөрү тынчсызданып бир бүгүнкү коңгуроо кагып аткаруу бийлигин улам бир балтереттен тиштеп турган иттей болуп кабанак болуп туруш керек эле. Аткаруу бийлигинин кейпин көрүп атабыз. Өкмөттүн кандай чечимдери, жазгы талаа жумуштары кантип атат, көп нерсени алдын алууга келгенде кыргыз бийлиги азыр жамбаштап жата турган кез эмес эле. Дүйнө апаатында Америка, Европаң, Россияң кандай болуп атат, Кытай кандай болуп атат, башка. Кыргыз бийлигинде баары жымга айланайын. Журналисткаларга болсо чектөө кылып койду журналисттердин ишине. Ан сайын Кудай берди да. Тиги журналисттер болбосо буларды да такылдатып турат эле. Жок дегенде парламент депутаттары үн катпаса дагы бүгүнкү күндө өлкөдө эмне даярдык болуп атат, өкмөт кандай даярдык көрүп атат, талаа жумуштарын кандай көзөмөл жанагы күн помощтор, гранттардан бир прозрачный баарын ачык айкын көргөзгөн бир мониторингтүү болуп атканын көрүп аткан жокпуз. Интернетти ачсаң баягы эле кайра кайталаманган жаңылыктар да. Анан мындай да комитеттер чогулуп тынчсызданып карап маселелерди. Өкмөт аткаруу бийлиги менен парламент эриш аркак маселелерди алдын ала стратегиялык маселелерди чечип, бүгүнкү күндөгү бышып күйүп аткан көчөлөрдү карайлы, жана блокпостто турган милицияларды көрүп бооруң ооруйт. Жана резина перчатканы ар ким эмес бир күн эле кийип көрөлүчү, үйдөчү жөн эле көчөдө турган ошо милициялар эмес да. Аларга болсо компенсация төлөнүп атабы, врачтардын бул мындай жымжыртык акыры келип жанагы деңиздин түбүндөгү толкундай болуп социалдык жарылууга алып келет. Эгер кыргыз бийлиги бүгүн алдын албасачы, эң кашайганда өкмөт башчы дагы парламент менен башчысы жанагы дөңкөйгөн тиги Дастан Жумабеков дегени дагы кандай чараларды көрүп атканы өтө кызыктуу да. Жан кайнайт. Потому себеби деген бүгүнкү күндө эл бийликтен башка үмүт этери жок да, эмне аракет кылып атат. Элди карантинде жата бергиле деп койду, өздөрү эмне кылып кыйратып атат. Ушундайда парламент такылдатып алдын ала стратегиялык бир пландары кантип атат өкмөттүн иш чаралары. Менимче бул жерде кыргыз бийлигинде бир атайы жүргүзүлгөн парламентаризм башкаруусун шалгылоонун аракети жүрүп атат. Элге болгон кыжырды кайнатуу. Мына парламенттик башкаруу ушул экен дейт дагы тезинен парламенттик башкаруудан авторитардык башкарууга президенттик башкаруу жолуна өткөн ыкма. Бул ошондой картина түзүлүп калды. Андыктан кыргыз эли бүгүнкү күндө аткаруу бийлигиндегилерди дагы парламент депутаттарын дагы тынчын алып, уятын козгоп бир моралдык басым койбосок, булар өлгөндүн үстүнө көмгөн кылат. Могу карантин бизге оюнчук эмес. Жазгы талаа иштери күйүп атабы, өлүп атабы, ошону парламент трибунасынан угуп эл бир санаабыз тынат эле да. Дудуктай болуп, көрдөй болуп эле булардын жатканы эмне? Ушул суроого бир жооп алгым келет.